Бүгүн интернеттен акча табуунун эң көп колдонулган, эң түшүнүктүү жолу жөнүндө сөз кылабыз. Бул бир буюмду интернет аркылуу кантип сатсак болот. Кыргызстандын ичинде кааласаңар чет өлкөгө, дүйнөнүн 4 тарабына интернет аркылуу бир буюмду кантип сатсак болот. Интернеттен буюм сатуу дегенде көбүнчө биздикилер сатып алат. Мисалы азыр Wildberries'тен сатып алып атышат, же Түркияда Trendyol деген сайттан көп сатып алып атышат. Amazon деп Америкадан заказ, eBay деген сайттардан заказ кылгандар бар, бирок алар абдан чоң сайттарда миллиарддаган долларлык бизнес алар. Бирок биз жөн эле өзүбүз эле Кыргызстанда отуруп бир же эки буюмду жасап, ошону интернеттен сатсак болот. Азыр ошону бир мисал аркылуу көрсөтүп берейин деп атам. Ушул силер көргөн буюмду филиппиндиктер сатат экен. Ошо Филиппинде жасап, дүйнөнүн 4 тарабына интернет аркылуу сатат экен, жеткизип берет экен заказ кылсак. Кыргызстанга дагы заказ кылса болот экен. Азыр бирөөнүн баасы 2,5 миң сом экен. Ошол эле бир эле буюм. Биз бардык бизнес ошо бир эле буюм, бирок ар бири башка ырдайт экен да. Ошону айлантканда бирөө бир ырды, бирөө башка ырды. Көбүнчө англисче, баягы американецтер үчүн өтө тааныш келген. Алардын кичинесинде балалыгында ырдалган, алардын баары билген ырлар экен. Өзү эң мындай майлуу базар бул ошол Америкада. Эгер силер америкалыктардын көңүлүн бурган бир буюмду жасай алсаңар, америкалыктар сатып алгысы келсе, силердин бизнесиңер учат деп койсок болот да. Булар дагы көбүнчө ошо американецтердин көңүлүн буруу үчүн ошо американецтерге жаккан ырларды ырдаган буюмдар жасап атат. Ошол бирок бир гана кичинекей бир буюм. Муну кантип сатып атат? Эң биринчиден сайт жасаган. Сайтка ушул буюмдун сүрөтүн чыгарган, видеосун чыгарган, азыр силер көргөндөй. Ал жерде ушул буюмду түшүндүргөн толтура жазуулар жазган. Сайттын эң башкы функциясы бул ошо кирген адам кызыгып, ошол буюмга кызыгып кирген адамдын оюна келген баардык суроолорго жооп бериш керек. Мүмкүн болушунча көп маалыматты сайтка киргизиш керек. Эгер адамдар кааласа, ошо суроолорун сайт аркылуу сурап, анан силер ошого жообун берсеңер, ошо суроо жооптор дагы болуш керек. Кааласаңар, мурда сатып алган адамдардын отзывдарын чыгарып койсоңор болот. Анан дагы бир маанилүү нерсе, ошо сайт аркылуу сатып алуу функциясы иштеш керек. Ошол адамдар карточкасы менен, кредитный карточкасы менен ошол буюмду сатып алам десе, ошол сатып ал деп кнопканы басып, ошол нерсе иштеш керек. Мунун баардыгын силерге бир программист жасап берет. Ага кичине акча бересиңер, алар силерге ушул сайтты жасап берет. Сайтыңар ыңгайлуу болуш керек, телефондо иштеш керек. Көпчүлүк адамдар телефон аркылуу кирет. Көзгө жагымдуу болуш керек. Сайттагы сүрөттөр, видеолор жакшылап тартылыш керек. Жөн эле телефонду алып монтип тартып коюп чыгарып койбошуңар керек. Ошол мунун баары маркетингде, ошол буюмду адамдарга кызыктуу кылып көрсөтүшүңөр керек. Мына азыр ушул сайттын ссылкасын дагы ылдыйга калтырып коем, өзүңөр кирип карап көрсөңөр болот. Кантип эмени ошол эле кичинекей нерсени кантип сүрөткө тарткан, кантип видеого тарткан, сайтты кантип жасаган, ошонун баарын ошол жактан карасаңар болот. Ушул сайт жөнүндө болду. Андан кийин сайтты бүтүргөндөн кийин Instagram, Facebook, YouTube, TikTok жана башка соц тармактар аркылуу клиент топтосоңор болот. Аны кантип кылса болот? Аны жөн эле ошол жака сүрөттөрүн чыгарышыңар керек, видеолорун чыгарышыңар керек. Тез ошол жерге кызыктуу материалдарды ошол буюм жөнүндө чыгарып турушуңар керек да. Эгер буюмуңар чындап кызыктуу болсо, элдин көңүлүн бурат. Алар келип аны көрөт, лайк басат, подписка болот. Ошентип аздан адамдар топтолуп баштайт. Алардын подписка болгону, көбүрөөк адамдардын топтолгону силердин узун мөөнөткө бизнесиңерге өтө жакшы да. Инстаграмды ачып сүрөттөр жүктөсөңөр эле адамдар топтолуп келип калбайт. Ал жерден реклама берсеңер болот. Рекламага кичине акча кетет. Реклама Instagram, YouTube, Facebooktардагы рекламанын жакшы жагы бул телевизордо же радиодогудай элдин баарына көрсөтө бербейт да. Силер рекламада аларга айтсаңар болот. Мен ушул рекламаны америкалык 20-дан 35 жашка чейинки эркектер же аялдар деп мындай белгилүү бир эмелерин ограниченияларды коюп койсоңор болот да. Эркектер же аялдар көрсүн,
белгилүү ушундай нерселерге кызыккан адамдар болсун, билим деңгээли мындай болсун, жана башка ушундай Facebook менен Instagram ошол жака катталган адамдарды ушунчалык жакшы тааныйт. Алар мүмкүн силердин эң жакын досторуңарга караганда силерди жакшыраак тааныйт да. Ошон үчүн силер аларга ошо рекламаны берип атып, ошо настройкада ушуларды айтсаңар, алар ошого жараша адамдарга көрсөтөт рекламаны. Анан алар келип, ошол рекламаны көрүп кызыгып калса келет, көрөт, силерге подписка болот. Ушинтип аздан силер өзүңөргө подписчик топтойсуңар. Кийин ал подписчиктер сүрөттөрдү силер жүктөгөн сайын карап, кызыгып, сатып алгым келип атат десе, силер сайтка барып, сайт аркылуу толук маалымат алып, сатып алсаң болот дейсиңер. Анан алар барат дагы сайт аркылуу сатып алат. Кыскача айтканда ушундай. Биринчиден дагы бир жолу айтып кетейин, буюмуңар кызыктуу болот. Буюмуңар чындап эле буюмуңарга ишенесиңер. Экинчиден жакшы, ыңгайлуу, толтура маалыматтар болгон англис тилинде сайт жасайсыңар. Муну силерге бир программист жасап берет. Силер ага ошо каалооңарды гана айтышыңар керек. Алар программисттер силерге ушунун баарын ошол мисалдагыдай кылып жасап бере турган программисттер бар. Үчүнчүдөн соц тармактарды баарына чыгарып башташыңар керек. Facebook, Instagram, TikTok, YouTube жана башка ал жерде жөн эле кызыктуу ушул товар жөнүндө кызыктуу ар түрдүү материалдарды жүктөп жүрүшүңөр керек. Ошондо аздан силерге ушул соц тармактар аркылуу клиенттер келет. Бул узун мөөнөттүү бизнес. Муну чыгардым, 1 ай, 2 ай иштеди, жок, эч ким андай заказ болгон жок деп таштап койбошуңар керек. Муну бир жылдык, 2 жылдык ушундай расчет кылышыңар керек да. Ошондон кийин анан секин көтөрүлүп баштап, андан ары өмүр бою мүмкүн сатасыңар.